эмне болгонун айтып коеюн. Мен эфирди бүтүрөрү менен кеттим. Кетпе, пожалуйста, мен менен кал. Тиги бирөө келгичеңди мен менен калып тур, мен жалгыз кала албайм, кызым, мен корком дегенден мен жанагы мындан мурунку түз эфирдеги Аида Абдрахманова деген адвокат эчекебиз бар. Быйыл жылдын мыкты адвокаты наамын алган экен. Наамы менен куттуктайм. Бул кыз деген аябай ушул кордук көргөн, зордук зомбулук көргөн энелердин укугун коргойт да. Аида эже менен сүйлөшүп, мен кете берейин, сиз келиңиз десе макул деп кетип аткан, жолдо кетип аткан. Мен үйгө келип жетери менен эже телефон чалды дагы. Күйөөм уулдары менен келип мени коркутуп атат деди. Анан кийин деген ошо залга бекинип алып кызым экөөбүз отурабыз, татырактатып эшиктин баарын талкалап кыйкырып бакырып сөгүп атат деди. Анан кийин деген эже милицияга чалбайсызбы десем, сен келчи дейт. Мен жаңы эле үйгө кирдим десем, болуптур деп милицияга чалса, милиция айтыптыр неме деп. Өз ара үй бүлө маселеңерди өзүңөр чечип алгыла деп милиция барбайбыз деп коюптур. Анан кийин деген улам өчүрүп коет. Мен сүйлөшө албай койдум, такыр нормально сүйлөшө албай койдум. Анан кийин деген милицияга телефон чалдым. Ленинский роодун дежуркасына чалдым. Анан кийин деген 102ге чал деди. 102ге чалдым. 102ге чалып, анан пожалуйста жөнөтүп коюңузчу деп дарегин айтып, телефон номерин берип, дарегин айтып, милиция жөнөттүм. Анан кийин деген 0312 деген бир городской номерден бирөө чыгып алып, мени тактап атат. Кимсиң, анан жашың канчада, анан кийин тиге ким болосуң, анан деп мени уже мага басым, давление уже мага башталды да. Эми чындыкты айтсаң давление болуп калат экен да буларчы. Буларда мындай мыйзам деген барбы? Мыйзам менен иштешеби булар? Мен түшүнбөдүм. Иши кылса азыр, мына жарым сааттын ичинде ушундай тополоң болуп кетти. Атасы уулдар менен келип, эшикти ач эле, эшикти ач деп, анан деген дарбазадан ашып киришкен окшойт да. Жер там экен. Дарбазадан ашып түшүп, анан кийин терезенин түбүндө жүрөт экен. Калпагын сүрөткө тартып жөнөттү мага. Мына үйдүн алдында турат, балдар менен келип, кирип, ач эле ач деп кыйкырып бакырып мени сөгүп атат. Азыр деген эшикти талкалайт деди. Анан кийин деген бир маалда эле ошол 312 деген менимче ушул Ленинский роодунун приемный болуш керек да, ой, дежуркасы. Ал жактан чалып алып, эже эмне калып айтып атасыз? Мага участковый чалды, участковый айтып атат. Мен деген камактан чыгарган эмесмин, ал деген азыр экспертизада мен маңдайымда отурат деп калып сүйлөп атат. Участковый Ленинский роодуга дежуркага чалып, жанагы кызын зордуктады деген айып менен камалган эркекти, 69-жылкы экен, ошол кишини мен маңдайымда отурат деп калып сүйлөп атат. Мени калпчы кылып атышат буларчы. Анан мен эжеге ишенбей, эже күйөөңүз келип эшиктин алдында турабы десем, мына деп анын үнүн мага голосовой кылып жөнөтүп атат. Ал келип кыйкырып сөгүп, эшикти талкалайм, ач эле ач, телефонду ыргыт, эч ким менен сүйлөшпө деп атат. Аны мага жөнөтүп атат. Анан кийин деген мына деп сүрөтүн мага жөнөтүп атат. Ошентип атса, участковый желмогуздай болуп калыптуу сүйлөп атат да. Мен жанымда күйөөсү барган жок үйүнө деп калыптуу сүйлөп атат. Ушунун эмне кереги бар? Ленинский роодун начальнигине ушул менин айткан суроом, менин сөздөрүм жетиш үчүн бөлүшүп койгулачы, ошол кишиге жетсин. Эмне деген участковлорду алып алгансыңар? Эмне калып сүйлөп атат? Мени калпычы кылып атат. Кордук көргөн энени калпычы кылып атат. Мен маңдайымда отурат, бул чыккан эмес депчи. А жакта күйөөсү кыйкырып атат. Мен эже менен сүйлөшүп атсам, күйөөсү кыйкырып атат. Мени деген арызды, встречный арызды жазганым үчүн чыгарган жок деп. Аны деген милиция үйрөтүп жөнөткөн окшойт да, өзүн акташ үчүнчү. Баягы мыйзамсыз ишке барган окшойт да, ошон үчүн аны жөнөтүп атат да. Ал болсо келип алып, эч ким менен сүйлөшпөй, эч ким менен байланышпа, телефонду ыргыт деп азыр тополоң болуп атат. Анан милиция жетти. Азыр 2 мүнөт мурун мага чалды. Эже биз деген сиз айткан адрес боюнча келдик. Кайсы үй дедиле? Видео вызовтан чалып туруп, мына үй, ушул жака кириңиздер дедим. Десем кирди, такылдатса, кадимкидей күйөөсү эшикти ачты. Күйөөсү эшикти ачып кирип кетишти. Анан эжеге чалып, эже милиция барды десем, ооба келди деп трубканы коюп койду. Эми ушул биринчи мыйзамды бузуп аласыңар да, жана тергөөчүлөр, участковыйлар акчага кызыгып, таанышка таянып, анан кийин деген мыйзамды бузуп аласыңар дагы, анан кийин азыр деген кайра мени калпычы кылып атасыңар да. Эже, күйөөм балдар менен келип мени эшикти ач деп коркутуп атат. Өлтүрүп койсом эмне кылам деп ыйлап атса,
Алтын эже, сиз туура эмес айтып атасыз, участковыйдун маңдайында экен, күйөөсү үйүндө эмес, участковыйдун маңдайында отурат деп мага калып сүйлөп атышат. Калыпты сүйлөп Кудайдан жөө качпагылачы. Мына азыр милиция барды, адвокат жетейин деп калды. Мен алар менен байланыштамын. Жанакы кызым зордук, атасынын тарабынан зордукталды деген эненин үйүнө жетишти азыр. Аякта эмне болуп атат мен билбейм. Анан азыртадан айтып коеюн түз эфирде. Башталды. Мен өздүгүмдү тактап башталды. Мени допроска чакырышат. Неге илигишесиң дейт. Канча тыйын алдың дейт. Сен удостоверениең барбы дейт. Мен көз карандысыз эркин журналистмин, мага удостоверениенин кереги жок. Ушинтип ыйлагандарга барып, алардын укугун коргойм. Коомго ушундай ситуация болуп атканын көрсөтөм менчи. Барып көрсөттүм. Ошол эфирде эле бир 15 000 адам көрүп коюптур. Ушуну да бөлүшүп койгула, таратышып койгула. Мыйзамды бузган тергөөчү, участковый, кимиси болсо дагы мен бирөөсүнүн душман эмесмин. Бирөө мага душман эмес, мен аларды тааныбайм, өмүрүмдө көргөн эмесмин. Кимиси мыйзамды бузган болсо, тартипти бузган болсо, жазасын алыш керек. Анан мени жалганчы кылып, ошол эжени жалганчы кылгандын кереги жок. Камчыбек Ташиев тартипти орнотом деп атса, буга окшогондор эптеп-септеп оокатын өткөрүп жүрүшөт. Мен тиги бийликте кимибиз бийликке барбайлы, баягы кол астындагы ошончо мугалим, ошончо дарыгер, ошончо милиция кызматкерлеринин ар бирин бирден тыкыр көзөмөлгө ала албайбыз. Алардын адамгерчилигине жооп бере албайбыз. Алардын милдетин так аткарганына биз жетише албайбыз көзөмөлдөгөнгө. Ошондуктан өздөрү күрөшүп атат. Камчыбек Ташиев өзү туура айтып атат. Өзүбүздүн катардагы коррупционерлер, мошенниктер, тиги эмени кылмышты жаап жашыргандарды өзү тазалайбыз деп атат. Ошол тазалаганга жардам берели, ушуну таратышып койгула. Bundan ары дагы түз эфирге чыгып айтамын, себеби дегенде жазганда көбүнө жетпей калат экен. Андан көрө мен кыска нуска болсо дагы түз эфирге чыгып айтып турам. Аз милиция барды, эмне болуп атат мен билбейм. Милиция барды, эмне кылат экен, эмне кылыптыр, адвокаттын ою кандай, ошонун бардыгын мен силерге айтып турам. Ушул жерде участковый жалган сүйлөп атат да. Атасы барган жок, атасы менин жанымда отурат деп калыптуу сүйлөп атат да. Калыптуу сүйлөгөн үчүн жооп берет ошол тергөөчүчү, ошол участковый. Ошол моментте атасы үйүнө келип балдары менен аялын ач деп эшигин талкалап сөгүп аткан болчу. Ал мага жөнөттү. Аялы жөнөттү мага. Мына кыйкырып атат деп улам голосовой менен жөнөтүп атат. Мына угуп атасыңбы алтынай, жөнөтүп атат. Мына эмнеде кыйкырып атат мага. Мына үйүнөн угуп атасыңбы деп мага жөнөтүп атат. Анан участковыйдун калп сүйлөгөнүн карагыла. Ошол участковыйдун түбүнө жетиш керек да. Жалган сүйлөп, кылмышты жашырып, камактан чыгарып, эметкендин ордуначы, камакта калтыргандын ордуна камактан чыгарган үчүн. Атасы келип алып, мени дейт, неме дейт, мага ошону жөнөттү, менде бүт далилдер, мен чогултуп отурам. Мени сотко сүйлөй турган болсо, ошол далилдерди берем, шашпай тургула. Неме дейт, мени дейт, камактан чыгарган жок дейт. 6 күндө чыгарып бериптир камактан. Мени камактан чыгарган жок. Мен деген экспертизага бардым деп калп сүйлөп атат. 6 күндө чыгарып бердим мен деп өзү айткан экен. Тергөөчү Бакыт деген ЖД вокзалдагы 2-гомдо иштеген Бакыт деген тергөөчү эжеге телефон чалып, мен чыгардым. Сиз деген неме жазган экенсиз дейт. Жанагы встречный заявление жазган экенсиз, ошон үчүн мен чыгардым деп айтып атат дагы. Анан бул кечеги мен билип калып, кече Ленинский роутда дежуркага телефон чалганымда булар деген коркуп кетип өлдү. Арстанбекова билип калыптыр деп, анан кийин булар калп эле бүгүн экспертизага алып барган адам болуп, анан бүгүн аяктан келип алып, атасы аялын коркутуп атат. Мени деген камактан чыгарган жок деп алдап атат. Чыгарганы чын. Камактан чыгарбаш керек болчу, чыгарганы чын. Калп эле экспертизаны ойлоп табышты. Экспертизаны мурун эле камакта отурганда эле экспертизага жөнөтүп койсо болот эле да. Азыр эми кыска нуска айтайын, ошол эме болсун. Тиги милиция бар да азыр. Мен өзүм мага телефон чалып, өзүм мынау дарбаза деп көрсөтүп киргизип койдум. Мени кел дейт. Эже, мен жаңы эле үйгө келбедимби, сиздин алдыңыздан азыр эле келбедимби? Мен жаңы эле үйгө кирдим десем,
сенден башка эч кимге ишенбейм, булар деген милиция адам эмне кылат дейт. Адвокатты мурун эле жөнөткөм. Айда, пожалуйста, тезирээк жетиңиз дегенмин. Айда уже жетип калса керек. Азыр эмне болуп атат, эмне кылат, аны деген дагы түз эфирде айтамын. Алыстабай туруңуздар, анан болгону жардамыңыздар, бөлүшүп коюңуздар. Ар бир иште тергөөчү эле чечип коет. Мен аралашып жүрүп көрүп калдым го. Тергөөчү кандай тергесе, сот ошону чечимди чыгарып коет. Кийин сотту күнөөлөбөгүлө, сотту каргабагыла, сотко жаман сүйлөбөгүлө, сот деген тергөөчүнүн жазганы боюнча гана чечим чыгарып коет. Тергөөчү мону тергедим, мону далилдедим, муну аныктадым, буну кылдым, тияка бардым, бул ушундай экен, бул точно ушундай экен деп жазып берсе, все бүттү, ошо менен кетет сотко. Анан сотто чечим чыгып калат. Биз болсо сотту жаман көрүп жүрөбүз. Туура эмес ал. Бул деген тергөөчүлөрдүн көз каранды. Ар бир кыймылыбыз тергөөчүлөрдүн көз каранды. Тергөөчү ким тарап болсо, болду, ошол тарап акталат, жакшы апа-апакай боюнча чыгып кетет. Адам өлтүрсө дагы, инвалидти зордуктаса дагы чыгып кетет, спокойно чыгып кетет. Буга чейин мен көрүп жүргөм. Ошондуктан мен азыр деген ошол чындык үчүн мекенчилер айткандай до конца күрөшөм, до конца турам. Участковыйдын ким экенин дагы шашпай турсун. Түз эфирге алып чыкпасам болбой калды. Калпычыны. Кийинки түз эфирге чейин дагы чыгам. Бүгүн кечке чейин чыгышым керек. Себеби дегенде эже эмне болду? Айтып аткан, мен кетип атканда мен эмне кылайын, калып турчу, бирөө келчеңди калып турчу деген да. Анан кийин деген эже мен деле бала чакам бар, мен барайын эми. Мына коомго жеткирип койдум, өзү милдетин аткарып койдум эже. Айда келем деди, адвокат келет, адвокат келсин. Деп анан эжеге айттым, адвокат келсе айтыңыз. Кризистин центрге бир жака мен жайгаштырып коелу деп сураныңыз дедим. Анан десе макулдап калган. Азыр эми эмне болот билбейм, кандай болот. Себеби дегенде кечинде түнү менен эч кимди киргизбей, эшикти каккылагандарды киргизбей отурду. Жана түз эфир болуп атты го, мен интервью алып аткан моментинде дагы эшикти каккылады да. Эшикти тарсылатып каккылады эле. Анан эже көзүн чекчектеп корккон боюнча калып кетти, потому что эфирди бузган жокпуз биз. Чыккан жок эч ким эшикке. Анан кийин деген эч ким жок экен, мен сыртка чыксам, анан акырын кетип калдым. Булар аңдып турушкан, мен кетери менен киришти да, кетери менен кирип, эмне бул менин үйүмөн эженин үйүнө 20 мүнөттүк, 25 мүнөттүк жол экен. Мен үйгө жеткичем деле атасы балдар менен короо дарбазадан секирип түшүп кирип, анан жанагы аялын коркутуп атат да. Эми аялы үйлүгө чыгайын деп калган эже экен, 48-49-дагы. Ошол аял канча жылдан бери коркуп, кордук көрүп, коркуп калган аял коркуп аткан. Балам эмне болду? Жана кызым эмне болду? Ал 17 жаштагы майып кыз экен. Анын жүрөгү эч ак түшкөн да. Өзү порок сердца менен төрөлгөн кыз экен. ДЦП эмес, жапжакшынакай эле басат. Анан ошол жанагы кордук, зордук, зомбулук көрүп жүрүп, неме психикалык жактан ооруп калган да кыз. Өзүңөр көрдүңөр го, жатып алып кыйкырып бакырып неметкен. Состояниясы начар, өтө начар. Эми азыр Айда адвокат эмне кылат билбейм. Дагы эфирге чыгам, эфирге чыкчаңды карап турсаңар, анан болгону ушу бөлүшө эле койгула. Ошол участковыйдын үстүндөгү начальнигине жетсин. Ленинский роодун начальниги Байгажиевке жетсин. Тизсин, буларда мен болгону чындыкты гана талап кылып атам. Мыйзам чегинде гана ошол эженин укугун, эженин зордукталган майып кызынын укугун коргоп бергиле деп эле суранып атам. Башка мен эч нерсе кылган жокмун. Анын ордуна булар мага чалып, кимсиң, атың ким, анан фамилияң ким, отчествоң ким, жылыңды айт, төрөлгөн жылыңды айт, кайерде жашайсың деп мени тактап атышат булар. Бул эмне деген? Жанагы ыйлагандын көзү айткандын оозу жаман дегендей, чындыкты айтып койсоң жаман болуп калат экенсиң да, көрсөчү. Кийинки эфирге чейин жакшы тургула. Жакшы жаңылыктарды айтайын, буюрса Кудайым кааласа.